Клептомания деген оору бул инстинктивный деп коебуз. Бул өзүнчө орусча патологический оорулук кылуу да, оорулук. Эгерде психологиялык жактан алсак, клептомания деген бул балдардын эмоционалдык жактан бузулушу деп айтсак болот. Көзүнө көрүнгөн бир жакшы нерсени урдагысы келип, анан ошону урдаганда гана, ошону алганда моокуму кангандай болуп, жакшы абалга келип калат да. Клептомания менен ооруган, дартка чалдыккан деп айта турган болсок, анда ал адам өзү байкабайт. Бул көп учурда кичинекей балдарда кездешет. Чоң адамдарда да, жада калса чоң адамдарда дагы болот. Алар өздөрү ошол нерсени жасап атканын түшүнбөй эле жасай беришет. Клептомания деген оору инстинктивный деп коебуз. Бул өзүнчө орусча патологический оорулук кылуу да, оорулук. Негизинен алып карасак, оорулуктун эки түрү бар да. Бардык эле адамдарга белгилүү, өзүнүн бир баягы байыш үчүн же бир өзүнө бир баалуу бир буюмдарды керек кылыш үчүн уурдай турган нерсе, бул өзүнчө бул ал оорулук. А бул клептомания деген бул эч кандай эмеси жок, баалуу буюмду эмес. Ушундай бул оору, ошол бул баягы инстинктивный деп коет, медицинский тил менен айтканда. Ошол өспүрүмдөрдө, балдарда ушундай неме болот. Бир нерсени көзүнө көрсө эле ошону уурдагысы келип турат дагы. Эгер ошону уурдабаса, ошол өспүрүмдүн же жаш баланын же даже бул чоң адамдарда кездешет. Ошону кичинекей нерсе болсо ошону уурдап алса, өзүн жакшы сезип калат, мындай тынч сезип калат деп айтсам да болот да. Эгерде психологиялык жактан алсак, клептомания деген бул балдардын эмоционалдык жактан бузулушу деп айтсак болот. Анткени баланын эмоционалдык жактан калыптанышы бала төрөлгөндөн баштап, жада калса бала апасынын ички уруктан жаралганынан баштап айтсак болот. И ошол учурдан баштап эле бала уже эмоционалдык жактан калыптанып баштайт. Эгерде ошол баланын, мисалы биздин да түрдүү психологиялык талаптарыбыз бар. Ал талапка эмнелер кирет? Биздин көңүл бурганыбыз, балага көңүл буруу, балага тактикалык тийүү, денеге тийүү, кучактоо, эркелетүү, жылуу сөздөрдү айтуу да. Эгерде дал ошол психологиялык талаптар убагында ата эне тараптан аткарылбай калса, балага жетишпей калса, ошол учурда эмоционалдык жактан бузулат, эмоциясы бузулуп баштайт. И жүрүм-туруму ошого жараша, мына сырткы жашоодо жашап жатканда жүрүм-туруму ошого байланыштуу болот. Клептоманияны кыскача айтканда, бул баланын эмоционалдык абалынын бузулушу деп айтсак болот. Себептери өтө көп. Бир эле себеп менен пайда болду деп айтыш кыйын. Бул оорунун себептери өтө көп. Бул клептоманиянын айрыкча баягы жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн өсүп келаткандагы нерв системасынын туура жолдо өнүкпөй баратканынын бир белгилери болуп эсептелет ушул клептоманиядагы. Термин менен айтканда расстройство личности деп коет. Ошо адамдын акыл эзи, адамдын аң сезими калыптанып баратканда, ошол өз деңгээлинде бардык баягы сфера деп коебуз, адамдын ойлонуусу, адамдын эмоциясы бардыгы бирдей гармоничный өрчүбөсө, ошондо ушундай оорулар клептомания, баягы патологический барабыз деп коебуз, клептомания оорусуна чалдыгышы мүмкүн. Ата эненин мээри менен жетишсиздиги, балага колдоонун аздыгы да, бала өзүнө ишенбей жаткан учурда дагы, мисалы биз көп учурда балдарга мисалы бир нерсени жасайын десе, колдой албай калган учурларыбыз болот. Бул жерде биринчи кезекте бала, ата энеси, анан чөйрөсү, мисалы мектепте дагы да, мисалы аябай сабакты жакшы билип же кийими жакшы эмес болуп калган болсо да, мугалимдер тараптан да шылдыңдар болушу мүмкүн, тең туштары тарабынан шылдыңдар болушу мүмкүн. Кандайдыр бир өзүнүн ички дүйнөсүндөгү ишенбестиктен дагы ушул нерсеге барат да, эмне үчүн менде жок, башкаларда бар деп дагы уурдагысы келет да.
жакшы кийимдерди кийгиси келет, жакшы сөздөрдү уккусу келет, бирок өзүн өзү баалоонун төмөндүгү болгондо дагы ушул нерсеге барат балдар. Ne olacak bunlar sen şkafında? Babam sen burada oldun da. Bu vuruluk da babam bir önünün algan vuruluk da bu. Niye alasın sen bunu? Ben ne olur? Kança günden beri senden kança soradım oğlum gördün mü de kançadan beri izlep düşürüm ben bunu. Bugün yıkılan babam. Sen bu buyumların bağırını orada çoğulup duruyorsun da. Ата-энеси же айлана чөйрө муну оңойлой байкайт. Ошол баягы бул балдар же өспүрүмдөр ушу бирөөнүн үйүнө киргенде же тиги коңшу колонткуна киргенде ушу бир нерсесин эле уурдап кээ бирде баягы көз көрүнүп эле уурдап кеткендер немелер болот. Же болбосо көрүнбөстөн уурдаган окуялар көп кезишет. Анан ал ошол уурдалган нерсенин эч кандай бир мындай бир немеси жок да. Ошон үчүн мунун белгилери ошо биринчи ушул уурдап баштаганда эле башталып башка бир анан бул балдарда ошол уйкусу начарлашы мүмкүн, өспүрүмдөрдө баягы тамактануусу начарлашы мүмкүн. Балдар тез мындай жини келип, тез баягы неме болушу мүмкүн, тез ачууланып кетиши мүмкүн. Балага көңүл буруу жетишпей калганда да, эгерде баланын сырткы дүйнөсүн сыртынан карасак байкалбашы мүмкүн. Көңүл бура турган болсок, анда бала көп нерсени сыртына чыгарып айта албайт, бардык нерсени өзү жеңет, дайыма капа болуп жүрөт, көп нерсени издей берет. Канча берсеңиз деле биз көп учурда акча менен беребиз деп ойлойбуз да. Биз ата-энелердин чоң катачылыгы ушу. Мен балама акча берсем, кийим берсем, именно ошол клептомания менен кайрылган ата-энелер айтышат да, менин баламдын акчасы деле бар, кийими деле бүтүн, тамагы деле жакшы, жашообуз аябай эле сонун, баардыгы эле жакшы, бирок ушундай адаты бар, аны кандай кылсак болот? Бул жерде биз балага тагыраак айта турган болсок, жүрөгүбүздөгү сүйүү менен жылуу мамиленин жетишпестигинен болот. Бул ата-эне тараптан көп нерсени талап кылыш керекпиз. Апа, карасаңар кандай сүрөттү тарттым? Котурчу балам, бошоп айтам. Карагылачы, бозудер, окшоштурбу? Балам, алаксытпа, бошоп айтам. Мындай илдетке чалдыккан балдарды дарыласа болот. Менин практикамда бир топ эле кездешти. Бул оңой олтоң жумуш эмес да. Бул орунду ошол ооруга чалдыккан балдарды узакка созулган мөөнөт керек болот. Буларды комплексин деп коебуз, баягы дарылар менен, анан кийин алардын мындай сөз менен психотерапия деп коебузбу, сөз менен инстинктивный ушундай бир патологический ушундай бир влечение деп коет. Ушуну неме ошон үчүн эгер жаш кезинен кайрылып калса, ата-энеси дарыласа, баягы анын натыйжасы жакшы болот. Клептоманияга чалдыкпаш үчүн
баланы тиги курсактан жатканда тарбиялаш керек деген кыргызда сөз бар. Баягы баланы боюнда көтөрүп жүргөндөн баштап туура тамактанып, көп мындай ачууланбай, мындай кыскасы өзүн жакшы сактап, анан ошол бала жакшы төрөлсө, төрөлгөндөн ушул төрөлгөндөн баштап балага жакшы мамиле, мээрим төгүп, жакшы мамиле жасап чоңойсо, ошондой ооруга чалдыкпай турган баягы себептер болот эле да. Азыркы учурда мен айтмакмын, ар бир мектепке психолог керек депчи. Себеби дегенде биз ата-энебизге, бала ата-энесине айта албашы мүмкүн, мугалимдерге айта албашы мүмкүн. Ошол учурда психологдорго кайрыла турган болсо, алар себебин таап, психолог ошол эле балдардын ата-энеси менен, ошол эле балдардын мугалимдери менен, чөйрөсүндөгү бирге окуган классташтары менен сүйлөшүп, именно ошондой балага башкача мамилени жасоону биргелешип сүйлөшсө болот. Балага мисалы жанагындай адаттарын, илдеттерин кармагандан кийин көп учурда эмне кылышы мүмкүн? Мазакташы мүмкүн да, ал баланы бөлүп салышы мүмкүн. Мындайча айтканда жазалап баштайт чөйрө да. Ошол учурда психологдорго тартынбастан эле балдар кайрылып, эгерде мугалимдер көрүп жаткан болсо, мугалимдер дагы психологдорго психологиялык именно мамлекеттик жактан болсо жакшы болмок да бул нерсечи. Ошол мектептин составындагы эле психологдорго кайрылып, балага жардам берсе болот. Балдарынан ушундай белгилерди байкаса, бала менен жакшылап сүйлөш керек. Анан убагында кесипкөй адамдарга кайрылыш керек. Айрыкча бул детский психиатр деп коет, детский психотерапевттер, дарыгерлерге кайрылыш керек да. Дарыгерлер менен чогуу муну ата-энеси өзүлөрү дарыгерлер менен кошо жардам берүүгө аракеттениш керек. Эгерде ата-энелерге айтпакмын, эгерде балдарыңыздар сиздерге ошондой нерсени көрсөтүп жаткан болсо, клептомания, кандайдыр бир уурулук, бирөөнүн буюмун алып алып, айтпай, бекитип же сатып ийип, ушундай учурлар көп кездешкен болсо, демек бул жерде ата-эне өзүнүн сезимдери менен иштеш керек биринчиден. Анан көп учурда дагы кандай болот? Ата-эне балага жардам бере алат, сөзсүз түрдө ата-эненин колунан келет. Анткени ата-эне баласын ошол багууга бергенде да, мисалы азыркы учурда аябай көп кездешет да. Себеби дегенде көбү балдарын туугандарына, ата-энесине таштап Россияга жумушка кетишет, же башка мамлекеттерге жумушка кетишет. Анан бул жакта калган балдар анан именно ошондой нерселерди көп жасаган учурлар да көп кездешет. Мен дагы баламды Россияга таштап кеткенмин 9 айынан баштап 3,5 жашына чейин. Ошол балам клептомания болуп атпайбы да. Көрсө ошондуп таштап кеткен учурда биз балдарыбыздын алдында биз дагы өзүбүздү күнөөлүү сезет экенбиз дагы. Балага биз сүйүү бергендин ордуна биз аны байкабайбыз, бул нерсе көзгө көрүнбөйт, байкалбайт, чыныгы жашоодо көрүнбөйт, реалдуу жашоодо. Бирок биз ал балага күнөөлүү сезим бере берет экенбиз дагы. Анан бизге өзүнө көңүл бурдуруш үчүн балада уурулук кылат, мына мен бар экенимди көргүлө, мага сүйүү бергиле деп. Эгерде биз ошол нерсени убагында иштебей, өзүбүздүн психологиялык абалыбыз менен ата-эне иштебей эле баланы күнөөлөп, жазалап, ошонто бергенде биз аны күчөтмөкпүз. Только күчөтмөкпүз дагы, бала чоңойгондо дагы ошол нерсени жашоосунда колдонуп кете бермек да. Аны дарыласа болот, бирок биринчи кезекте ата-эне өзү менен иштөө керек. Ата-энелерге биз эмне деп айтабыз? Биз балдарды ушундай туура эмес жактарын көргөндө жазалап көнүп калганбыз да, дароо кыйкырабыз, дароо урушабыз, эмоциябызды дароо көрсөтөбүз да балдарга. Бардыгын айтып түшүндүрөбүз. Анан сөзсүз түрдө буга чейин айтып кеткендей эле, мен ал ата-энелерге дароо эле өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөрдөгү ата-энеңиздерден алган нерсени эстеңиздер. Эгерде алардан мисалы ата-энеден дайыма претензия алган болсо, дайыма урушкан болсо, туура эмес бир нерсени жасаганда урушкан болсо, биз бияктан кандай мамиле алсак, ата-эне балдарга дагы точно ошол эле мамилени жасай беребиз. Аны өзүбүз байкабайбыз да. Анан көп учурда биздин эмоциябыз жабык, айта албайбыз, сүйлөй албайбыз. Балдарга сөзсүз түрдө жылуу сөзүңөрдү аябагыла, мактагыла,
балаңар 20-га чыгабы, 30-га чыгабы, 10 жаштабы, 5 жаштабы кучактагыла, эркелеткиле. Урматтуу ата-энелер, балаңыздын дени сак, ийгиликтүү өсүп өнүгүүсү тууралуу пайдалуу, далилденген маалыматтар Бебо тиркемесинде. Дени сак бала, дени сак